Береги сиздер көрүп турган ак ичек апалар үчүн бир кезде Москвага баруу түш сыяктуу сезилер эле. Бирок кээде такыр эле ойго келбеген жок нерсени бар кылса болорун алар апалар аалам кыдырат долбоору менен Алмата, Ташкент, Туркистан, ал турмак Турцияга саякатка барып, ал жерден курама топ менен ырдап да келсе болоорун өз көздөрү менен көрүп келгенден кийин Республикалык шайыр апалар телефестивалинин демилгели тобу 2-3 жылдан бери Москвага барып, Кызыл Аянттан сүрөткө түшүп, саякаттап, ошол жактагы бала бакыра менен жолугушуп, ырдап да келсек жакшы болбойт беле деген максаттарын пландап, тынымсыз аракеттерин көрүп башташкан болчу. Удай жалгап ошентип жүргөн күндөрдүн биринде эбепке себеп болуп, долбоордун коюучу режиссеру Назгүл Мусаевага Москвадагы шайыр апалардын негиздөөчүсү, Кыргыз маданий борборунун жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Гүлшайыр Мурзабаева жолугуп, Кыргызстандагы шайыр апалар менен Москвадагы шайыр апалар биргелешип, мекендештерге концерт коюп беришсе жакшы болот эле деген оюн айтат. Баса убак сааты келип турганда ушуга байланыштуу тарыхый бир окуя эсиме кылт этип түшө калды. Ошол кыйырда жүргөн Гүлшайыр кызыбыз мындан 6-7 жыл мурун КТРКнын Республикалык шайыр апалар телефестивалин көрүп алып, таасирденип, ошол кездеги жетекчилерден мага уруксаат бериңиздер, мен дагы Москвадан шайыр апалардын тобун түзөм деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кеткен эле. Жакшы сөз жерде калмак беле. Аны уккан апалардын көксөгөнү көктөн табылып, кыйырдагы кыргыздарды кантип тарткан болсоң, бизди дагы так ошентип тартып кел деп, талапты катуу коюп, мени дагы минтип катарларына кошуп алышты. Домодедово аэропортунан чыгып, босогону аттаганда эле Ала тоонун абасын кучактай келген Жети Дубандын ак элечек апаларын, Москвадагы Гүлшайыр Мурзабаева баш болгон шайыр апаларыбыз нанын, майын көтөрүп алып, минтип жадырап жайнап тозуп алышты. Москвага келип калышты. Москвалык шайыр апалар менен биздин апаларыбыз биргеликте мекендештерге эң чоң концерт койгон атты. Силерге чоң рахмат. Эң негизги максат саякат болгон соң, бир жума бою апаларыбыз Москванын түндүгү менен түштүгүн, батышы менен чыгышын, Кызыл Аянтты армансыз кыдырып, минтип төгөрөктүн төрт бурчунан келген элдер энелерибиздин элечегине кызыгып, кийимине суктанып, кыя бастырбай сүрөткө да түшүп жатышты. Апаларыбыз кээде жөө, кээде автобус, кээде такси, көпчүлүк учурда метро менен жүрүшүп, ушунча келип Москва дарыясын кантип көрбөй кетмек элек деп, минтип кемеге да түшүштү. Мен айтып бергенден көрө силердин айтканыңар дегениңер көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Келгиле апалар, көргөн билгениңерди өз оозуңар менен айтып бергиле деп, баарын болбосо да топ жетекчилерин кепке тартып жүрүп отурдум. Эже, өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетиңиз, аты жөнүңүз ким, каяктан келдиңиз? Мен билем ким экениңердичи, бирок жалпы көрүүчүлөр үчүн өтө кызыктуу болуп атат да, эже. Мен Ормонова Арзыкан, Баткен областынын Баткен шаарынан келгенмин. Баткен шаарында
жашайм өзүм. Анан Баткен шаарынын мэриясына караштуу аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштегениме бир топ жыл болду. 20 жылдан ашып калды. Анан мына ошол менен бирге эле мен ушу Шайыр апалар тобун түзгөм да. Шайыр апалар тобу былтыр биз 15 жылдыгын белгиледик, былтыр жылы. А быйыл бизге 16 жыл болуп атат. Буюрса. Мен эсимде Уркуянын урпактары менен Соңкөлдөгү ак бөөрдүн сиңдилери деген топтор менен чогуу келгенсиңер эже. Ошо биз угуп, ушундай Баткенде дагы Айгүл тоо деген топ бар экен деп туруп анан атайын чакырууларды жиберип, келгиле кастингке деп эже ошондой бир чоң ишти сиздер менен чогуу баштаганбыз. Ошол фестивалдын мынакей 10 жылдыгы да болуп атат. Ошонун алкагында мына моментип Москвага да келип калдыңар эже. Ой, рахмат Элмира. Мына биринчи бизди ушу биринчи айлампада чакырып, бардык Кыргызстандын бардык аймактарынан, областтардан, региондордон чакырганда ошондо биз биринчи айлампада катышып калганбыз да. Ошондон бери талбай мындайча айтканда тарых жаратуучулардын бирисиңер эже. Тарыхтын бир барактарында калдык деп ойлойм, алгачкы барактарында. Буюрса ошондон бери көптөгөн жерлерге бардык. Андан тышкары эже сиз жакында эле бир китептин бет ачарын жасадыңыз. Ооба. Мен жакында ошо биздин областтын 25 жылдыгы болуп атат да. Быйыл 13 октябрда 25 жылга толот. Ошого областтын аялдарын, лидер аялдарын, Шайыр апаларды, ошол ардагерлерди, ишкерлерди, аялдарды таңазалаган бир энциклопедия Баткендин сыймыктуу айымдары деген китептин бет ачарын ушу жакында, ушу сентябрь айында өткөрдүм. Бет ачарын өткөрдүңүз. Карабайсыздар, көрдүңүздөрбү апалар? Биздин негизи Шайыр апалардын арасында ушундай моуну жаса, сен моуну кыл деп эч ким деле айтпайт. Өздөрү эле өздөрүнүн тагдырларын өздөрү чечип, сунуш кылып керек болсо. Ошол мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды өздөрү эле жасап жүргөн үчүн биз чыгармачыл топ чындыгында сыймыктанабыз. Эми дагы ойлоп атам, көп идеялар бар. Буюрса ушул областтагы Шайыр апалардын бир энциклопедиясын чыгарсам, дагы бир китеп чыгарсамбы деген ойлор бар. Буюрса аракеттенем ошону жаратып. Аржыкан эже, Москвага биринчи жолу келдиңизби? Жок, мен Москвага 3-чү жолу келип атам азыр. Мына биз азыр мына бүгүн Кызылаянтта турабыз. Бул Кызылаянтта мен 3-чү жолу турам да. Бирок бүгүн мен ошо Шайыр апалар менен жүргөнүмө абдан бактылуумун. Өзүмдү ушундай жакшы сезип атам. Менин мындай маанайларым аябай жакшы бүгүн. Рахмат эже. Биз сизди ошо тарых баштоочулардын бири катарында билебиз. Ал эми жанакы өзүңүздүн алдыга койгон эң бир мындай миссия деп коет муну. Баткен областынын Шайыр апаларынын ошол энциклопедиясынын Кудай буйруса бет ачарына ошо чогуу күбө бололу эже. Ишиңизге ийгилик. Бул китеп чыгарыш, энциклопедия чыгарыш оңой эмес. Анан мына Москва мейкининде Шайыр апалар фестивалындагы, эл аралык фестивалына да келип, лауреат болуп атасыздар. Мындан аркы ишиңиздер эже байсалдуу болсун. Рахмат, рахмат. Саламатсызбы эже? Адаттагыдай эле өзүңүздү тааныштырып кетсиңиз, каяктан келдиңиз? Бул Москвага биринчи жолу келдиңизби же мурунда келдиңиз беле? Эми мен Кыргызстандан келдим. Нарын областынын Кочкор районунун Шаттык Шайыр апалар тобунун жетекчиси эмесминби? Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Абдрахманова Токтообүбү Зарылбековна. Токтой эже, мына сиздер деген канчадан бери ушул Москвага барыш керек эле деп жүрбөдүңөр? 2 жыл болду, Ооба. Анан ошонуңуздар эми Кудай буйруса жүзүгө ачты да. Кудай буйруса мына 2 жылдан бери ушу Москвага келсек, көрсөк деген ой менен тилеп жүрдүк. Мынакей ишке ашты. Баарына чоң рахмат. Иштеген кыздарга да ушу бизди тоскон. Бул мисалы үчүн Москвада Шайыр апалар бар экен. Шайыр апалардын тосту жакшы концерт бердик. Концертибиз да чоң массада өттү. Аябай жакшы болду. Биз ойлогон оюбуз ишке ашты деп ойлойм. Эми сиздер мындайча айтканда 2 иш жасадыңыздар да? Мен билгендей. Ооба. Биринчиси саякаттадыңыздар, туурабы? Ой, салдык, саякаттадык. Эми кандай экен, Москва кандай экен? Биринчи жолу келдиңизби? Ооба, биринчи жолу келдим. Москва аябай жакшы экен. Жакшы тосушту бизди. Мынакей биринчисин апалар аалам кыдырат деген немебизди дагы аткарып атабыз. Аалам кыдырып эс алып атабыз. Саякаттап атабыз. Экинчиси мынакей жакшынакай аябай жакшы концерт бердик. Аябай
апалар абдан ыраазы. Мекендештер сиздерди сагынып калыптырбы? Мекендештер аябай сагынып калыптыр. Мынакей зал толтура болду, дүркүрөгөн кол чабуулар болду. Гүл беришти, колунан келишинче сыйлады. Мекендештерибизге да чоң рахмат. Эже, мына элчилик келди эстерди, диаспоранын жетекчилери келди. Каалоо тилегиңиз барбы ошолорго айта турган? Мен де эмне айтып кетет элем. Каалоо тилегим иштеринде ийгилик болсун, ден соолук болсун, ушундай бизге окшогон өздөрү аракет жасап, тиги саякатты кыдырам деген апаларга ушундай жардамдарын берип, жетектеп, ден соолукта иштеп, аман эсен болсун. Мен Приматова Кимсан, Ноокат районунун Көкжал айыл өкмөтүнөн Улуу Тоо байбикчилери тобунун жетекчисимин. Эже, сиз ба демилгелүү топто бар эмес белеңиз? Ооба. Анан кийин апалардын баары бияка Москвага келишти. Сиз эң аягында келдиңиз да. Мындай келишиңиз дагы мүмкүн болчу, келбей калышыңыз да мүмкүн болчу да. Эмне себеп болуп кетти ошогочу? Биз бул жака 6 апа жөнөп атканбыз. Москвага. Ар кандай жагдайлар менен келе албай калышты. Берки 5-өө. Өзүм жалгыз калдым. Анан булар барбагандан кийин мен да бара албайм го деп калып, ушу 1 ай мурдатан даярданып атканбыз. Анан эле ушул силердин жөнөй турган күнүңөргө келгенде, эртең саар учат дегенде мен уже уктай албай, тыбырчылап, ары басып, бери басып, эмне кылышымды билбей, мен кантип ушул долбоордон калып каламын. Мен кантип Москвага шайыр апалар менен чогуу бара албай каламын. Жок дегенде жетекчи өзүңүз бара бербейсизби деген сөздөр болгондон кийин, анан мен бул жака тобокел кылып, силердин артыңардан кийинки рейске кокус эле билет алдым дагы жөнөбөдүм. Мына Кудайга шүгүр. Келгениңиз жакшы болду анан кийин? Анан эмес эчи. Кудайга шүгүр, мына Кремльдин алдында турабыз, мавзолейдин жанында. Сиз ошондо биринчи жолу келдиңизби же экинчи жолу келдиңизби? Жок, балдарыңыз менен келдиңиз да? Мен балдарыма келип жүргөнмүн. Азыр эми шайыр апалар менен келген башкача. Ошон үчүн аркаңардан кубалап, жетип, мынтип силер менен туз насип буйруган экен. Космос мейманканасында токтоп, кечинде ушул Кыргызстандын ушу жерде эмгектенип жаткан мигранттарына концертибизди коюп, Шайыр апалар менен Москвада чогуу койдуңуздар да. Алар да концерт койду, шайыр апалар Москвада уюшулган шайырдын жетектөөсү менен. Анан биз да концерттерибизди коюп, ошолорго рахат тартууладык деп ойлойбуз. Ак элечек апалар баталарыбызды бердик уул кыздарыбызга. Ооба, жалпы эле ушул телегөрүүчүлөргө да айтып койгум келет. Ушул Москвага, кыйырдан тышкары, Кыргызстандан тышкары ушул иш-чараларга, мындайча айтканда, саякат, ички тышкы саякаттарга баргандын демилгечиси мына Кимсан эже деп авторлордун бири деп айтып коебуз. Мен Турдуева Сажида, Кара Суу районундагы Курманжан Датканын сиңдилери фольклордук тобунун жетекчисимин. Эми бул адамдын жашоосунда чеги жок экен да. Кары жаш дебейт экен, бул маданиятты, илимди, билимди өнүктүрүүгө жаш кылганбайт экен. 1974-жылы, 75-жылдары ушул СССРдин 50 жылдык мааракесине келип ушундай саякаттарда болуп, ошол жерде галла концерттерге катышып, ошол жерде чыгармачылык менен келип кеттик эле. Мынакей шайыр апалар долбоорунун негизинде ушу апалардын тобун түзүп, эми Кудай насип кылган экен, кайрадан дагы ушул жашка чыкканда 50 жыл дегенде Москва шаарына кайра келип атабыз. Арадан көп эле убакыт өтүп кеткен туруп анда 50 жыл. Ооба, аябай эле 1 кылым деген убакыт өттү. Жарым кылым убакыт. Ошону ал учурда эже сиз жаш болчусуз да. Айырмачылык бар бекен же жок бекен? Ооба, анда деген мындай Москва аябай чоңойгон эмес, мурунку эле 45-жылдан кийинки Москва болгон экен. Шаарлар анчалык кеңейген эмес, азыр аябай кеңейген болуптур. Адамдар дагы толуптур, көбөйүптүр. Ал учурда мигрант деген нерсе жок болчу, жөн гана мыйманчылыкка келчүбүз, концерттик программа менен келчүбүз. Эми мынантип Алла насип кылган экен, кайрадан дагы каарыганда дагы Москванын бооруна келип ырдап атабыз. Ошол эмне себептен келдиңер эже бияка? Биз ошол апалар аалам кыдырат деген долбоордун негизинде ушу апалардын демилгелүү тобунун арасына кошулуп, мен ушу демилге көтөрүп, ушу Москваны көрө элек апаларды апарып көрсөтөйлү, таланттарга атылып жаткан апалардын таланттарын чыгарайлы деп ушу Москвага алып келдик. Эми мындан бияка жакшы ойлор менен
дагы фестивалдын уландысын Италия шаарынабы же Дубай шаарынабы уюштурайлы деп турабыз. Биз эми демилгелүү топ сунуштайбыз. Апалар макул болсо, кийинки саякатыбызды ушуда башка өлкөлөргө чыгабыз буйруса. Бул Курманжандаткан сиңдилери тобу дайыма фестивалдарда тематикалык ушу апалардын чогулган концерттеринде манас кийими менен биз дайыма ачып жүрөбүз. Анда чогулгалы. Alışıp oldu kim olgun. Bala yerde tuyladı, barbar eti hıyladı. Erkek beken, kız beken, mağa kaçan ayda tek bay biçe yaşın duymadı. Atam
аты жөнүм Бектурова Арсар Рахмановна. Биз Скөл областынын Жети Өз районундагы Барскон айымдары апалар тобунун жетекчисимин. Эми биз бул апалар аалам кыдырат өзүбүздүн түзүп алган ушул демилгелүү топтун жетекчилери ушул 2-3 жылдан берки ушу Москвага барып, ошо москвалык мекендештер менен чогулуп бир жакшы бир ошол жерде эмгектенип жүргөн балдарыбызга бир жакшы көңүлүн ачып кетсекпи деген планды койдук эле, ошонубуз ишке ашты. Фестиваль аябай жакшы өттү. Бияктагы балдарыбыз эмгектенген, абдан ыраазы болушту. Анан биз ушуяка келишке жардам берген биздин апалардын аракети. Анан аракет болгондо дагы бизге жардам берип, спонсор болуп берген. Биз өзүбүздүн айыл өкмөтүбүзгө, айылдык кеңештин депутаттарына жана Кумтөр профсоюз жетекчилигине абдан ыраазыбыз. Апаларыбыздын өзүбүздүн дагы демилгебиз күчтүү болду. Барабыз деген жагыбызга барабыз. Сажиде эже айтып кеткендей, дагы чет мамлекетке чыгабыз деген жакшы үмүт менен астыга зор максатты коюп атабыз. Тобубузда 7 киши барбыз, 7 киши толуп келдик. Жаңы костюмдарыбызды биздин 3 кызыбыз Бишкекте ушу как раз тикмечи жагында иштейт экен, ошолор көйнөгүбүздү, кемселдерибиздин баарын оюбуздагыдай кылып тигип берди. Башынан аягына чейин ушу Москвага жаңы кийим менен баралы дедик дагы, бүт жаңыртып алып, жакшынакай абалда келдик. Москвага биринчи жолу келдиңизби же мурунда келдиңиз? Жок, мен биринчи жолу келдим. Көбүбүз эле биринчи жолу келиптирбиз. Кандай экен, кандай таасир? Эми укмуш эми. Аябай таасирлендик. Эми миң кылса деле улуу держава Россиянын борборуна келиш оңой эмес. Көп эле келе бербейт. Ошондуктан биз сыймыктанабыз. Мен Токтогул районунан Арузат апалар тобунун жетекчиси Токтоматова Гүлмирамын. Биз өзү ошо Токтогулдан келдик. Ушу эмне десем, бул апалар аалам кыдырат деген бул долбоордун негизинде биз көп жерди кыдырып келатабыз. Биринчи эле Кыргызстандын баардык жерлерин кыдырып чыктык. Анан кийин ушу демилгелүү топ баарыбыз ушу аалам кыдыралы деген демилгелүү топ менен биринчи эле Түркияга бардык дегендей. Ал жактын дагы баардык жерлери менен тааныштык. Сулайман Султандын сарайында көрдүк дегендей, аябай кооз шаар экен. Андан кийин Алматага бардык, Ташкентке бардык. Ар бир өзүбүздүн бир мындай чектеш мамлекеттерибиздин салт санаасы, эл жери, кооздугу, ошол шаардын жакшы жерлерин баарын кыдырып чыктык. Мынакей Тусназип буйруп, мына Москва шаарына келип отурабыз. Илгери биз Союз убагында Москва биздин жүрөгүбүз деген ушунчалык бир жүрөгүбүзгө аябай орногон убакта биз тарбияланганбыз. Ошол убакта келдиңерби же мурундан келдиңер беле? Биринчи келишибиз, мен биринчи келишим. Себеби дегенде ушу Москваны дегдеп жүргөн убагыбыз жаш кезде самаган тилегибиздин баардыгы мынакей 60 жаштан өткөндөн кийин жүзөгө ашырылып отурат да. Анан аябай ошол ойлогондой экен, сен ойлогондой. Мен ойлогондон дагы өйдө экен да. Бул улуу держава. Баягы убагында 15 сайыздык республиканын жүрөгү болуп турган Москва шаарыбыз мынакей ушунчалык өнүп өсүптүр. Кызылаянтка бардык дегендей, Кремльди көрдүк. Аны мынакей эми Москва дарыясында теплоходко түшүп, Москва дарыясы менен Москванын кооз жерлерин баарын кыдырып атабыз. Ушу уюштуруучу топко жана ошондой эле ушу демилгелүү Шайыр апалар тобуна рахматыбызды айтабыз. Негизи ушундай тур менен келген жакшымы экен, мындай айырмасын сездиңерби, билдиңиздерби? Билдик, себеби тур менен келген бул аябай жакшы экен. Өзүбүзчө келсек, мынча жерди көрө алмак эмеспиз да. Себеби дегенде тур менен келгенден кийин келген күнү биз аябай Москванын баардыгын кургак жерлерин автобус менен кыдырып чыктык да, баардыгын. Анан гидтери дагы аябай сонун түшүнүп берет экен. Гидтер баардык тарыхый өзүнүн шаарларын баарын бизге түшүндүрүп чыкты. Биз билбеген нерселерибиздин баардыгын ушу билип кетип атабыз. Тур фирмада бизди
Айда деген кызыбыз алып келди. Уюштуруучу топ ушу Айда кызыбыз менен кыдырып келатабыз. Кыргызстандын аябай кооз жери Соңкөлгө чейин барып келдик. Мынакей азыр ушу Москвага ушу турфирма менен келдик. Өзүбүздүн эле кыздай көрүнүп калды Айда. Сүйлөшүп турабыз телефондон дагы. Эми каяка алып барасың, каяка барабыз, дагы каякты кыдырабыз деп сүйлөшүп турабыз. Биз Жалал-Абадтын Сузак районунун Багыш айыл аймагынан уюшулганбыз. Атыбыз Аялзат фольклордук тобу. Бул уюшулганына аябай 17 ушундай жылдар болду. Ошонун ичинен ушу шайыр апалардын биринчи жолу ушуларды биринчи эмесинде айлампасында келип, аябай жакшы орундарды алып, анан лауреат деген орунду алганбыз да. Анан быйыл буюрса 10 жылдыгы болуп аттыр. Ошо 10 жылдыгына аябай кубанып келдик. Бул 10 жылдыгынын алкагында азыр түзүлгөн эмеге келдик. Кандай десем, аябай мен чында Москвага биринчи келишим. Аябай. Мен ойлогом да чоң долбоорлор менен иштеп жүрбөйсүзбү? Анан кийин аябай көп жол келип болуш керек. Жок. Чет мамлекетке көп барганмын. Бирок Москвага ушул эч бир Кудайым буйруган күнү болот экен, аябай кубанып кабыл алып ушу долбоорго. Анан өзүбүз эң ошол эмеден Жалал-Абад областынан бир 2-3 группа келди. Бирок кече карап отурсам баарынан көп биз 12 байбиче бирге келдик да. Сиздер да биякта коомуңуздар да чакырган. Анан бул жакта ошондой эле мен ушул эмеден моменттен десемби, ушул эмеден пайдаланып мен Сузак биримдик коомуна рахмат айткым келет. Ошол жерде ошонун жетекчилери, ошонун аялдар комитетинин төрайымы ошолор биригип туруп бизге чай концерт уюштуруп берип атышат. Буюрса бүгүн кечкурун ошо Москва шаарында жүргөн биздин мигранттарга өзүбүздүн бата тилегибизди айтып, жакшы маанайлар менен ошолорго концерт берели деп турабыз. Кечкурун ушу иш-чарага жолбосо концертке катыштык. Ошо шайыр апалардын 10 жылдыгына мага аябай купулма толду. Мен метрого дагы мындай биринчи түшүм да. Самолетко калган электробус нелерге эмне кылгам, бардыгы мага өтө мен ыраазымын. Ким билет, балким ата-бабаларыңыз келген эмес? Балким мен ата-бабаларым келбегендир, бирок балдарым бар. Балдарыңыз келип туруп, бирок өзүңүз жүрүшөт жок. Анан бул жерде мигрант болуп мындай эмне кылган балдарым деле бул жакта жок. Өздөрү ушу мамлекеттик жумушта иштешет. Бирок окуучуларым аябай көп экен. Мен тааныбай деле калган. Мен жашым табыштыңызбы? Мен жашым аябай жогору. Мен телефонумду кантып алып калышкан. 2 күндөн бери тынбай эжеке меймандайлы дедик эле убактыңыз болобу деп ушунчалык мени мугалим өмөлү дарак дегенге дагы бир жолу ынандым да. Ушунчалык кубандым. Азыр эле чалып атат 7-8. Качан убактыңыз болот? Бир пияла чайыбызды ичип кетиң деп. Ошол анан рахмат эже. Анда ишиңерге ийгилик каалайбыз. Чындыгында сиздин ошо группаңыз, шайыр апаларыңыз баягы дың жерди бузуп, дың жерди кыймылдабай жаткан. Ошо Уркуянын урпактары менен бирдикте эң сонун иш-чараларды баштап бергенсиздер. Мындайча айтканда, майрамыңыздар менен эже. Мен ойлойм, сиздер ошол кай жерде болбосун наркты, салтты жайылтып жүрөсүздөр. Ушул салтыңыздардан, ушул дем күчүңүздөрдөн жазбаңыз. Өзгөн районуна караштуу Кызыл Сеңгир айылынан Кызыл Сеңгир айымдары шайыр апалар тобу. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Сулумбекова Занипа. Орки Москвага биринчи жолу келдиңизби же? Ооба, биринчи жолу келдик биз. Көптөн бери ушул Москва шаарына келишке дайым ойлончубуз. Эл аралык фестивалга келип катыштык. Бул фестивал абдан кызыктуу болду. Мен Жалал-Абад областындагы Алабыка районундагы Алабыка айымдар тобунун жетекчиси Сүйүнова Паша Сулбековнамын. Москвага биринчи жолу келишим. Биз азыр сонун белгилүү Кремлдин астында турабыз. Сайыс мезгилинде баягы 15 республиканы бириктирип турган жерде турабыз, борборунда. Мына эл көрдүк, жер көрдүк, сонун жерлерди көрүп, Москвадагы биздин мекендештерибиздин жашоо шарттары менен тереңдештирип бузудагы мындай өйдөңкү деңгээлде биз көрдүк. Ошонун ортосундагы эле деңгээлдейбиз. Мына диаспоралар, маданий борборлор өтө чоң
деңгээлдеги көз караш менен карашат экен, баалайт экен, маданиятын көтөрүп атыптырбыз. Мына бизге дагы ошо насип кылган экен, келип ошону көрдүк. Буларга дагы ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Биздин шайыр апалар Москвада дагы бар экен, мына ушул Москвадагылар менен биз бирдикте концерт бердик кечинде. Өтө өйдөңкү деңгээлде деп мен баалап койдум. Мына биздеги биз менен алардын көз карашы бир болгону менен эки башка шаарда жашасак деле биз бир деңгээлде кетип атыппыз. Бири-бирибизден жакшы нерселерди жукту деп ойлоймун. Каралжы районунун Арузат шайыр апаларынын тобунун жетекчиси Эрмекбай Ырыскамын. Каралжадан келип отурам. Ушул топ менен Москва дергесине келип отурабыз. Рахмат, ушул Москвада биринчи жолу келдиңизби же мурун келдиңиз беле? Мурда келгенмин, бирок аралаганым жок. Маданият министрине да ыраазычылык билемин, Алтынбекке Садагуловун. Маданияттын мыкты кызматкери деген медалды берди. Биз өзүбүз ушул Карагулжа районунун Арузат тобунун мүчөлөрү. Гүлжан эже, Бята Райкан, мен Молдобаева Алымкан. Ушул Москвага келгендибизге ушул аэропорттон түшкөндө эле москвалык шайыр апалар нанын майын көтөрүп, күлүп жайнап тозуп алышты жакшы маанайда. Анан ошо келгенден бери бизди ушундай жакшы сыйлап атат. Бизде чоң кубаныч бар группабызда. Жетекчибиз Эрмекбаева Ырыскан эже маданияттын мыкты кызматкери деген төшпелиге ээ болду. Эженин сыйлыгы биздин сыймыгыбыз, группанын сыймыгы. Балдарыбыз бар, келип аларды көрүп, небелерибизди көрүп, сүйүнүчүбүз, сагынычыбыз таркап, ушул балдарыбыздын неберелердин кучагында күлүп жайнап сүйүнүп калдык. Апалар Аалам кыдырат деген долбоордун негизинде биз көп жерлерди көрдүк. Түркистанды көрдүк, Турцияны көрдүк, Казакстанды, Өзбекстанды көрдүк. Мынакей өзүбүздүн Россиянын борбор шаарын Москваны көрүп, теплоходко түшүрдү, Кызыл площадты көрдүк, Ломоносов атындагы китепкананы көрдүк. Ушундай жакшы бизди эс алдырып, Москванын булуң бурчуна чейин айландырды. Салам, Москва! Ысыкөл районуна караштуу Тамчы айыл өкмөтүнүн Чырпыкты айылындагы түзүлгөн Касым атанын келиндери апалар тобунун уюштуруучу жетекчиси боломун, Асанбаева Роза. Мен бүгүн бул жерге ушул Жети Дубандын шайыр апалары биргеликте Россиянын борбор шаары Москвага келдик. Ушул Москвадагы түзүлгөн шайыр апалардын чакыруусу менен анан Кыргызстандагы шайыр апалардын Демиргели тобунун уюштуруучулугу менен мына ушул жерде Жети Дубандын апалары көрүшүп атабыз. Кандай таасир эже? Биз каякта кетип баратабыз? Неменен кетип баратабыз? Ошону айтып коюңуз, көрүүчүлөр үчүн кызык да. Ооба, биз келгенден бери көп кызыктуу окуялар, программа аябай жакшы түзүлгөн экен. Ар бир күнүбүз күндө бир жаңы нерселер менен тааныштырып, аябай кызыктуу болуп жатат. Бүгүнкү күнү болсо ушу Москва река менен теплоходго түшүп алып, ошону саякаттап кыдырып баратабыз. Москванын Роза, сиз келдиңиз беле ушундай теплоходдор түштүңүз беле? Эми теплоходго түшүп башка өлкөлөрдө жүргөмүн, бирок мен Россияга биринчи келишим. Мисалы кайсыл өлкөлөрдө жүрдүңүз эле? Мен буга чейин быйылкы жылы эле мен Турцияда болуп келдим, Грецияда, Анталияда болдум, Таиландда болдум, Сингапурда болдум, анан Малайзияда болуп келдик. Андан кийин Өзбекстан менен ушул Москва шаарына келдим. Эми биздин жашыбыз келип калыптыр да. Эми биздин балдарды чоңойттук, өндүрдүк, өстүрдүк дегенде эми биз ушундай нерселерге көбүрөөк көңүл буруп, өзүбүздү өзүбүз көтөрмөлөп, ушундай саякаттарга көбүрөөк барып апалар. Ушундай жакшы жаңылыктар менен, жаңы дүйнө менен, башка өлкөлөр менен деле таанышуу биз үчүн арчтык кылбайт го деп ойлоймун. Эгерде балабакырабыз эсенчилик болсо, колдоо көрсөтүп турса, саякаттаганга эмне жетсин? Макул эже, мындан ары дагы ошол бир топ пландарды түзүп атпайсыздарбы? Ушундай баралы, теге Дубайга баралы деп атасыңар, Италияга баралы деп атасыңар. Жолуңар шыдыр болсун эже.
себеби деген мына элечекти мисалы силер деген эч ким айткан жок да, тааныткыла, ушуну деген барып келгиле деген жок да, өз демилгелериңер менен өзүң биз так колубуздан келет ушул нерсени сөзсүз түрдө президентти же өкмөттү же болбосо министрди карап отурбай, биз да бир жагынан ушул нерсени чое береличи, жайылта береличи деп атканыңарга эже сиздерге таазим, рахмат. Рахмат. Мен Саяк Баята кыздары тобунун жетекчиси Буларкиев Алтынбүй. Биздин топтон жалгыз эле келгем. Анан 3 күндөн бери жакшы бул Москвага келип алып, азыр пароходдо кетип баратабыз. Биринчи жолу келип атам. Апалардын баары жакшы эле маанайда турушат. Баары тең сүйүнүп. Да пароходко биринчи жолу түштүңүзбү? Пароходко көлдөн биз да көлдөн түшүп жүргөнбүз. Мен Шарапова Жамиля, Чоңрайдан болобуз. Акбел Шарапаларынын жетекчиси боломун. Биз Москва шаарына биринчи жолу келишибиз. Аябай кош шаар экен, абдан кубанычта болдук, аябай суктандык. Азыр ушул мезгилде биз пароходдо апалар менен аябай көңүлдүү, ыр музыка менен жаңыртып жакшы маанайда кетип жатабыз. Биз апалар үчүн биздин топ "Менин апам алтын" деген ырды ырдадык. Каяктан ырдадыңыздар? Космос театрында ырдадык. Ошол эки кыргызстандык гана сиздерди болуп биргелешип өткөрдүңөр да? Ооба, биргелешип өткөрдүк. Биз өзүбүздүн маанайыбыз аябай жакшы болду, ырды жакшы аткардык деп жакшы кабыл алышты. Мен Каракулча районунун Акбермет Тагалечи айымынын жетекчиси Адиева Гүлжамал. Биз Москвага шайрапалар тобу менен келип, Акбермет Тагалечи айымда демилге топ менен келип эл аралык мындай жакшы концертке катышып, келгенден баштап эле бизди аябай сонун тосуп алышты. Рахмат аларга. Сыйларын көрүп атабыз. Анан немелерге экскурсияга чыгып, пароход менен жүрүп, Кызыл Аянтка барып, ал жактарды деле шаардын ичин аябай кыдырып, көзгө көрүнүктүү жерлердин баардыгын көрүп чыктык. Аябай жакшы экен. Мен мурда келип жүргөм, бирок бала чакаларыма келгем, азыр топ менен келгеним биринчи. Анан буга жетиш үчүн айырмасы бар бекен эже? Бар, айырмасы аябай бар. Жекече өзүң келген менен топ менен келгендин айырмасы ат менен төдө экен. Анткени себеби биз качантан бери ушу Москвага барабыз, өзүбүз демилгебиз менен кызыгып барабыз деп жүрдүк эле. Кудай буйруп насип кылган экен, ушул күндөргө келип туруп кыдырып жүрөбүз. Андан тышкары балдарыбызга, андан тышкары ушул элчиликтер немелеринде ызак сыйын көрүп, жакшы нерселерди алып ала турган жактары да бар экен өзүбүзгө. Ушу сыймыктанабыз. Биздин Каракулча районунан келген Акбермет Тагалечи айымдардын биздин Бөйрөк коом деген балдар кыздарыбыз бар эле. Көчө күнү биз чоң концерт коюп чыктык эми. Андан кийин эртеси бизди чакырып, баарыбызды сыйлап, колубузга конверт берип, башыбызга жанагындай кымбат баал жол салып туруп, тобубузга жапжаңы аккордеон подарок этишти. Мен болсо биринчи жолу келдим. Биринчи жолу келип, анда таасириңиз өзгөчө болуп аткан. Өзгөчө зор таасир алдым. Баскан жерибиз, жаткан гостиницабыз дагы ичкен, тамак ичкен ошо ашканаларда баары кыргыздар иштейт экен. Кыргыздын жакшынакай кыздары ушул жерде иштегендерин көрдүм. Кандай урмат сый көрсөтүштү? Диаспора, элчилик, мынакей сиздерди деген атайын мына концертиңиздерди да ошол бөлүк өзүнчө тартылып, келинип, мына берилген атпайбы сиздердин каналгачы? Андан тышкары апалар алам кыдырат рубрикасы менен дагы тартпа деп мына тартырып атасыздар. Ооба, апалар алам кыдырат деген концертте мен абдан чоң эргүү алдым. Мен ушундай концертке келгенде ушундай бир башкача бир сезимдер пайда болду. Жети дубандагы апалардын өзүнүн демилгеси менен уюшулган ушундай сонун иш-чарага мен ушу Москва шаарына биринчи келип атам. Абдан сонун, көңүлүбүз жарык, маанайлары сонун апалардын карагылачы сонун болуп туруп. Шайыр айымга ошо диаспорада иштеген кыргыз диаспораларына биз чоң ыраазычылык билгизебиз. Ушулар баардыгы уюштуруп, чайын берип, жакшынакай сонун деген космос деген өзүнчө бир залын уюштуруп, тамагын уюштуруп, кечээ аэропортунда тосуп алды. Кыргыздын улуттук жакшынакай борсогу менен, сары майы менен бизди тосуп алды. Биз абдан чыдамсыздык менен күткөнбүз ушуну.
Айнагүл Эшанкулова, Москвадагы Нокат аялдар коомунун шайыр апаларынын жетекчиси болом. Ушу 19 жылдан баштап шайыр апалар уюшула баштаган. Бул жерде Москва боюнча маданият бөлүмүн жетектеген Мурзабаева шайырдан укканбыз. Ошол ар райондордун шайыр апаларын жыйнай баштады. Ошентип жакшы саамалыктарды баштады. Биз дагы катышканбыз. Долбоорго катышып, ошондо биринчи орунду алганбыз. Гран-прини ат башы алган. Биз биринчи орунду алдык. Андан бери биз жөн эле токтоп калбастан башка республиканын маданият кызматкерлери менен иш алып баратабыз да. Мисалы, Армения бизди чакырат, Башкирия чакырат, татар улуту, өзбек улуту, орус улуту дайыма чакырат. Бизди көп мероприятиялерге катышып келебиз, иш-чараларга. Андан тышкары Мурманскийге бардык. Ал жерде дагы чоң Норуз салтанатын өткөзүп келдик. Жергиликтүү орус калкы аябай ыраазы болушту. Бизге белектерин, грамоталарын тапшырышты. Ошондой эле жакында Калининградка бардык. Биз иш менен гана алек болбостон, кыргыздын негизги улуттук каада салттарын, маданиятын, искусствосун дагы кеңирээк унутпа калып кеткен жактарын чыгарып, ушу элге дагы башка улуттарга дагы тартуулаганыбыз жакшы болуп атат да. Көп улуттар чындыгында аябай таң калышат. Кыргызстанга ысык салам Москвадан. Анан эң сонун таланттарды көрдүк бул жерде. Биз ушундай дагы үйрөнө турган нерселер көп. Аябай дагы биз шыктана баштадык. Ушинтиш керек экен, антиш керек экен деген көп нерселерди алдык. Биз Москвадагы Нарын коомунун алдында түзүлгөн ат башы шайыр апаларыбыз. Атым Үсөн кызы Венера. Биз 15 топтон түзүлгөн айымдар Москвада ошо 2019 жылы Москва шаарында эң биринчи ушул долбоор ачылганда биздин ат башы шайыр апалары Нарын коомунун алдында биринчи жолу түзүлгөнбүз. Андан кийин Токтогул дагы бардык 7 дубандын шайыр апалары болуп чоң долбоорго катышып жүрөбүз. Анан финалда биз гран-прини жеңип алдык. Аябай жакшы ийгиликтерге жетип атабыз шайыр апаларыбыз менен. Ошо бүгүнкү келип аткан Москвага келип аткан Кыргызстандан келген шайыр апаларды дагы барып жакшынакай ак наныбызды жайып Домодедово аэропортунан тосуп алдык. Гала ужинге чогулуп атабыз баарыбыз. Майрамыбыз жакшы өтсүн. Областынан да келишиптирби? Нарын областынан келишти. Нарын областынын Кочкор районунан Шаттык шайыр апалар тобу деп ушул апаларыбыз келди. Биз ошол концерт болгон күнү эле чогуу өзүбүз менен алып барып, Жумгал биримдиги бизге чогуу дасторкон жайып, баарыбыз биргелешип апаларыбызды коноктодук. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кыргызстаныбызга ушу биздин Москвадагы шайыр апалардын атынан, өзүбүздүн атыбыздан бардык ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга, эл жерибизге ысык салам айтабыз. Кудайым буйрса биз дагы аман эсен туш насип буйруп эл журтубузга барып калалы. Салам Кыргызстан, биз сиздерди сагындык. Мен Кадамжай шайыр апаларынын мүчөсү Жусупова Салтанат Абылгазиевна. Кадамжай шайыр апалары Москвада миграцияда жүргөн аялдар иштеп эле жүрө бербей, кыргыздардын улуттук маданиятын сактап калышка аракет кылып, шайыр апалар болуп түзүлгөн. Жашоону шаңктанткан, көңүлдү узарткан, жашоону тазарткан дегендей шайыр апалар. Биз жөн гана шайыр апа болуп жүрбөй, коомчулукта ар түрдүү иш-чараларга катышабыз, көргөзмөлөрдү алып чыгабыз, эл аралык фестивалдарга катышабыз. Шайыр апаларды Гүлшайыр Мурзабаева түзгөн. Биз ага абдан ыраазыбыз. Себеби миграцияда жүргөн аялдарды жакшынакай кылып, шайыр апа кылып алып чыгып койду. Кыргыз диаспора уюмдарына катышабыз. Бул жерде эл аралык башка улуттар диаспорасына иш-чараларга катышабыз. Өзүбүз иш-чара өткөрөбүз, дата алуу күндөргө. Биздин артыбызда келе жаткан жаш муундар ушу миграциянын таасири менен улуттук каада салтты, ырларды, кол өнөрчүлүктү эстеринен чыгып калбасын деп, биздин өзүбүздүн кичинекей токуган дүкөн, дилем дүкөн бар, таар, шырдак жасап, кыргыздын саймаларын, Кадамжайдын кыздары баары үз чебер келет, баары өнөрлүү келет. Ошол Москва, Россия боюнча көрсөтүп, айтып келебиз. Кыргызстандан келген апаларга биз абдан ыраазы болдук. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Кыргызстандан келген апаларды көрүп,
Кыргызстандын жытын, кыргыз апалардын жытын сезип, алардын ырдагандарын угуп аябай сонун экен. Формалары деле, өздөрү деле бир башкача экен. Биздин Кыргызстанга туулган жерге болгон кусалыктын, сагынычтын орду толгонсун. Мына Москвада биздин Кыргызстандын мырзалары, айымдары, шундай айымдар, соп-сонун, шайыр кызым, мынтип аялдарды топтоп, мындай иш-чара өткөзүш деген өтө кыйын. Москвада, Кудайга шүгүр, Москвада мына биздин Кыргызстанда ар бир үйдө бирден, экиден балдарыбыз бар. Ошол үчүн мен айтамын, дүйнө жүзүбүз тынч болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун. Мен атым Зейнегүл, Токтогул районунан болобуз. Токтогул шайыр апаларыбыз Москвадагы. 12 шайыр апа барбыз. Уюшканыбызга мына 5 жыл болду. 5 жылдан бери ушу бири-бирибизди жетектеп, бири-бирибизди ээрчитип ушул жерде жүрөбүз азыр Москвада. Ушу бири-бирибизди колдоп жүрөбүз да. Жакында эле ыргезебиз өттү, Токтогул районунун ыргезеси болду ушу Москвадагы. Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Бизге Кыргызстандагы апалар келет деп шайыр жазды бизге. Кыргызстанда апалар келет экен. Москвадагы шайыр апалар менен биригип ортодо иш-чара чогуу өткөрөсүңөр, чогуу ырдайсыңар, андай эмне болот айтканда бизге. Кече барып өткөрүп келдик. Салам Кыргызстан. Мен Айгүл Ичилаева Москва шаарында эмгектенгениме 15 жылдан ашты. Бул жерде жумуштан тышкары бош убактымда Москвадагы Кыргыз маданий борбору тарабынан уюштурулган ар кандай иш-чараларга колдоо көрсөтүп, алып баруучулук милдетти аткарамын. 2019 жылдан бери Москвадагы Кыргыз маданий борбору тарабынан Москвадагы шайыр апалар долбоору ишке ашып жүргүзүлүп келет. Мында 2019 жылдан бери 7 дубандын ар бир райондун шайыр апалар тобу жакшынакай деңгээлде даярданып чыгышып, Москванын көркүнө көрк кошуп, өздөрүнүн өнөрүн, талантын көрсөтүп бизге үлгү болуп келе жатышат. Биз абдан чыдамсыздык менен күткөн, Ала тоодон бизге жылуу салам алып келген Кыргызстандагы шайыр апалар телефестивалынын уюштуруу тобу менен чогуу Москвадагы Кыргыз маданий борборунун тарабынан уюштурулган Москва мейкинде шайыр апалар аттуу эң бир сонун ыр майрам болуп өттү. Эл аралык фестиваль болуп өттү. Биз Ала тоодон жылуу салам алып келген апаларга абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Кыргызстандан барган 7 дубандагы шайыр апалардын Москва саякатынан алган таасирлери өзүңүздөр көбө болгондой так ушундай жаркын маанайда өттү. Алдын ала маалымдап кеткендей, саякаттан тышкары бир күн атайы кыргызстандык жана Москвадагы шайыр апалар биргелешип, Космос кинотеатрында мекендештер үчүн чоң программадагы концерт коюп беришкен. 3 бөлүктөн турган ошол концертти буюрса так ушул каналдан жакын арада көрө аласыздар.